Саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул жума ичинде жаңы технологияда эмнелер жаңы иштелип чыкты, эмнелер өндүрүлдү жана өндүрүлүп жатат. Мына ошолар тууралуу айтып беремин. Эфирде заманбап көрсөтүүсү сиздер менен мен Гүлзат Өмүрзакова. Мониторсуз компьютер, монитордун ордун клавиатурага орнотулган проектор алмаштырат. Эми кийим сатып алууда эч кооптонбой эле койсоңуз болот. Анткени сиз кийип көргөн кийимди күзгү камерага тартып алып, кайра сизге көрсөтө алат. Кыргызстанда жасалган нукура кыргыз бут кийими кантип жасалаарын Made in KG рубрикасынан көрө аласыздар. Тайвандык шоу компаниясы Computex 2015 көргөзмөсүндө KeyBudget аттуу өзгөчө клавиатураны көргөздү. Клавиатуранын өзгөчөлүгү ага орнотулган проектору. Мына ушул проектор монитордун ордун алмаштырат. Тактап айтканда, компьютерге монитор койбой эле клавиатураны проектор менен иштөөгө мүмкүн болгон жерге орнотуп, маселен, дуалга анча жакын эмес коюп иштей берсе болот. Бирок иштеп чыгуучулар клавиатурага компьютердин өзүн орнотушкан эмес. Башкача айтканда, гаджетти клавиатураны иштетүү үчүн процессорго туташтыруу керек. Көргөзмөдө Intel Compute Stick'ке туташтырылган. Мындан башка деле каалаган компьютерга туташтырса болот. Проектор Full HD форматта, жарыктыгы 150 люмен, ал эми сүрөттү 21-33 дюймда көрсөтүп берет. KeyBudget клавиатурасына 3 ваттык динамик, Wi-Fi модуль жана Bluetooth, ошондой эле USB порт, HDMI жана Ethernet орнотулган. Мини компьютер, Compute Stick, Bluetooth чычканча жана KeyBudget клавиатурасын кошкондо толук мини компьютер болуп чыга келет. Шоу компаниясынын саамалыгы 2016 жылы сатыкка чыгары пландалууда. Баасы азырынча тактала элек деп билдирет CNET веб сайты. Кийим сатып алууда аны кийип көрүү кайсы бирөөлөр үчүн рахат тартууласа, кээ бирөөлөр үчүн андан өткөн азап жок. Айрыкча кийип көрүүчү бөлмөлөрдө кезек көп болгон кезде. Шашылып же тескерисинче көпкө карап тандап алган кийим көпчүлүк убакта өзгөчө айымдарга үйгө келип кийип көргөн кезде жакпай калары белгилүү. Туурабы? Мына ушундай жагдайдан чыгуу максатында инженер жана программисттер эске тутуп калуучу күзгүн иштеп чыгышты. Тактап айтканда, күзгүгө орнотулган камера 360 градуста видеого тартып, сиз кийип көргөн кийимди бир эле учурда ар кандай ракурста көрсөтөт. Бул эле эмес, күзгү сизге стилист да боло алат. Кийимге жарашыктуу ар кандай аксессуарларды тандап берүү менен, ошол эле учурда бир көйнөктү ар кандай түстө сизге кийгизип көрөт. Мындай жаңылыкты Сан-Францисконун Нейман Маркус универмагы колдонуп көрдү. Колдонуп көргөн карыдарлар үчүн өтө жагымдуу жаңылык болгондугун CBC телеканалы билдирет. Биз күн сайын кийип жүрүүчү бут кийим кандай этаптарды басып өтүп, анан кийүүгө даяр болоорун билесиздерби? Бул чындыгында көпчүлүгүбүз үчүн кызыктуу. Анда келиңиздер, мына ушул биз кийип жүргөн күнүмдүк бут кийим кантип жасалат бизде, Кыргызстанда. Аны Made in KG рубрикасынан көрөлү. Булгардан көп нерселер жазылат да. Мисалы бел куур, сумкалар. А мен ар бир адамга керектелүүчү бут кийимдерди жазайын деп ойлодум. Ал кандай жазалыш керек деген ойдо көп издендим. Анан мындай ойго токтолдум. Бут кийим чыгарсам, кыргыздын ой ичими парламенти менен чыгарам деп. Мен ушул бизнести баштаганга 350 сом салдым. Ага 2 пар бут кийим жасадым. Анан туугандарга, тең туштарга көргөзсөм, мунун артисттер эле албаса жөн адам албайт. Мунун болбогон иш, мунун ушунчасына токтот деген ойлор айтылды. Бирок менде алдыда улуу максат бар эле. Мен ошого жетүүгө умтулдум. Жыйынтыгында 5 жылда 6-7 миң пар өндүрдүк. А биздин кардарлар карапайым калктан баштап шоу бизнестеги белгилүү адамдар бар. Анын арасында эксклюзивдүү өзгөчө дизайндагы буйрутма кылгандар аз эмес. Ошол буйрутмаларды
6-7 адам шакирттер менен ишке ашырабыз. Болжол менен Кыргызстанда bir айда сырттан келген бут кийимдин акчасы $2 миллион түшөт экен. Ал эми ошол сырттан келген бут кийимдин Кыргызстанда 10 эле пайызын өндүрсөк, бизде эбегейсиз акчалар калат эле. Ал келечектеги биздин максаттар Кыргызстандын бут кийими дүйнөлүк рынокто атаандаштык жаратат деген ниеттенип турабыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер заманбап көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Көрсөтүүгө карата ой пикир, суроо сунуштарыңыздар болсо, экранда көрсөтүлгөн даректерге кайрылсаңыздар болот. Заманбап бул жаңыча жашоо өрнөгү. Көрүшкөнчө.